Жаңырган жылдын 5-январына карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы. Номер 31-түзөтүү абагынын камераларынын биринен Арстан Алай деген кайманат менен белгилүү 55 жаштагы Арстанбек Абдылдаевдин сөөгү табылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Кайсын Абакиров 5-январда билдирди. Жактоочу абакта жаткан Арстан Алайдын өлүмүнө тергөө органдары менен соттун мыйзамсыз аракеттери себеп болду деп эсептейт. Бул иш УКМКда тергелип жатканына жана анча оор эмес кылмыш экенине карабастан тергөөчүнүн ТИЗО 1-ге камоо өтүнүчү менен кайрылганынын кесепети болду. Октябрь райондук соту тергөөчүнүн көрсөтмөсү менен жазык процессуалдык кодексинин нормаларын бузуу менен бул көзөмөлдүк иш деп жүйө келтирип, акыры камакка алып жатат. ТИЗОнун жетекчилигине анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бир нече жолу кат жүзүндө кайрылганыма карабай ушундай болду. Эмне себептен кимдин көрсөтмөсү менен бизге кабарлабастан 31-абакка которуп коюшканы бизге белгисиз деп жазды жактоочу Facebook барагына. Абакиров бардык күнөөлүү кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрыларын белгиледи. Көп өтпөй жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Арстан Алайдын сөөгү 5-январда таңга жакын Атайын дарылоо мекемесинин ашканасында асынган абалда табылганын тастыктады. Жаза аткаруу кызматынын маалыматында 2023-жылдын 28-декабрында врач-психиатрдын сунуштамасы менен Абдылдаев инсанияттын такталбаган психотикалык бузулушу галлюцинация деген диагноз менен номер 31 дарылоо мекемесине жеткирилгени айтылат. 29-декабрда Алай мезгил менен жүрөгү жана башы ооруп, кулагы шуулдап, тамактангандан кийин ашказаны ооруп, тез чарчап калганына арызданып дарыгерлерге кайрылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында ага такталбаган психотикалык инсандык бузулуу, коронардык жүрөк оорусу бар деген диагноз коюлган. Натыйжада өтө жогорку тобокелдиктеги гипертониялык оору жана клиникалык диагнозду тактоо үчүн тиешелүү адистердин текшерүү жүргүзүү үчүн чечим чыгарылган. 5-январ саат 4:52-де айыпталуучу Арстан Абдылдаев жазаларды аткаруу кызматынын дарылоо мекемесинин ашканасына кирип, болжол менен саат 5:15-те асынган абалда табылган. Сөөктү алгачкы кароодо дене жаракаттары табылган эмес. Өлүмдүн чыныгы себебин жана механизмин аныктоо максатында комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат билдирүүдө. Аталган факт милициянын электрондук журналына катталып, териштирүү иштери башталды. Ал арада Юстиция министрлигинен Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн кабарлашты. Комиссия колдо бар бардык материалды, анын ичинде Абдылдаев өз буту менен басып жүргөнү, өз жанын кыюуга ниеттенгенин, айгинелеген кыймыл аракеттери тартылып калган байкоочу камералардагы жазууларды изилдеп жатат. Тиешелүү материалдар тергөөгө чейинки жол жоболордун алкагында тиешелүү адамдарга толугу менен берилет, изилденет деп айтылат билдирүүдө. Абдылдаевдин жактоочусу Кайсын Абакиров маркумдун жакындары бул иште күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу талабы менен укук коргоо органдарына арыз жазарын кабарлады. Абдылдаевдин туугандары кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу боюнча арыз берет. Себеби шектүү катары камакта жаткан адамды жаза аткаруу кызматынын бир мекемесинен экинчисине которуу тартиби мыйзамда так көрсөтүлгөн, деди ал, Абдылдаевди эскертүүсүз эле дарылоо мекемесине которулганына нааразы болуп. УКМКнын кызматкерлери Арстан Алайды 2023-жылдын декабрь айынын ортосунда диний кастыкты козуткан деген шек менен кармаган. Ал китептерди таратуу менен социалдык тармактарда диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасоого шектелип жатканы айтылган. Атайын кызматтан шектүү өзүн жаңы кудай, куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди, ишенимдерди, көз караштарды төмөн, алсыз жана жараксыз адашуу деп эсептеп, аларга терс баа берип келгенин белгилешкен. Абдылдаевдин жашаган үйүн жана сабак өтчү жерин түйүнтүү учурунда бир нече адабий китептер, компьютер жана электрондук материалдар табылган. Арстан Алай коомдо 2011-жылы кыш болбойт деп айтканы менен эсте калган. Кийинда өзүн жаңы кудаймын деп жарыялап, 3 ирет президенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Асель Ногойбаеваны мыкаачылык менен бычактаган мурдагы күйөөсүн өмүр бою эркинен ажыратуу үчүн атайын кол топтоо башталды. Аселге жардам Instagram барагында Ногойбаеванын иши боюнча сот отуруму 9-январда болору, ошого дейре айыпталуучуну өмүр бою абакка кесүү үчүн жетиштүү кол топтоо керек экени айтылат. 36 жаштагы Асель Ногойбаева кордолгону тууралуу 20-сентябрда белгилүү болгон. Окуя Чүй облусунун Селекция айылында болуп, жабырлануучу ошол эле күнү бети кесилген абалда улуттук госпиталга жаткырылган. Бул боюнча милиция денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, жабырлануучунун 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалган. Ногойбаева окуя болгонго чейин мурдагы күйөөсүнүн сордук зомбулугуна арызданып, укук коргоо органдарына 2 жолу кайрылганы белгилүү болгон. Бирок зөөкүр соттолбой пробациялык көзөмөл менен эркиндик
эркиндикте калган. 27 сентябрда Чүй облустук соту айыпталуучуну пробациялык көзөмөлгө алуу чечимин жокко чыгарып, аны зордуктоо иши боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан. Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү тергөө абагында отуруп алып да аны коркутуп, кат жолдоп жатканы айтылган. Айыпталуучу абакта түбөлүк отурбасын, жакында эркиндикке чыгарын жазып эскерткен болчу.